Тешикташ базарында бүт арзан, анан свежий. Бүт товарлар, тиги дарбызы болобу, картошка, сабиз, пияз барын ушул жерде маркеттерге караганда азыр текшерип чыктык да бир 2 эсе арзан. Сизде помидор канчадан болду азыр? Кыргызстандыкы? 30 сом сатып атасыз. Ол жерде көп катты үйдө жашагандар ошо 1-2 килограмм картошка, перец же сабиз, пияз үчүн базар алып келип атышпайбы эми? Анча-мынча ошо базардагылар бияка алып келип жумага бир жумага жете турган кылып алып алыш керек. Канча? 708. Айна кирген бир кызарлар. Канча болот? 1 штук, а? Мен банкаңыз қана? Тоқтап тұрың, мына. Қанша болды? Сталбек бір ушул клубниканың айынан бүтүндөй Кыргызстанды, Казакстанды баарын ойготуп, Сталбек адамдарга мындай оорукелдиктин, жөнөкөйлүктүн Сталбек далилдеп атат да мындай. Дүйнөгө кызыкпаганын, өзүнө бирөө 100 сом которсо 50 сомун бирөө менен бөлүшүп атат. Сталбектин бирөөсүнүн бир эмесин биз алып сатып алалы. Сатып алып туруп, бир ящигин бирөөсү. Аман. Бир ящигин биз алалы дагы баягы Сталбектин деп таратабыз. Шаардыктарга. Сталбек эмес, көбүрөөк которгон айтпайт. Бирок көптөр эмес Сталбек. Мына өзүң карачы, менин шотумда канча акча бар экен, карачы. 9900 да, көрдүңбү? Акча бар. Картошка канчадан болуп атат? 30дан. Ош шаарында биз бүгүн 2 локацияда уюштурдук. Дыйкандар эрте менен дарбызын, помидорун, картошкасын, шабдалысын алып эле дароо ушул жерге келишет, анан шаардыктар сатып алышат. Биз байкаганыбыздан эрте менен биз маркеттерди кыдырганбыз. Айрым товарлар 2 эсе арзан алып атышат бул жердечи. Мисалы шаардын бир бурчунан бул жакка келгенге чейин дагы проблема бар да, ошон үчүн биз мына мөмө жемиш саткандарды, дыйкандардын баарын айтып атабыз. Жумасына мындан ары ушундай ярмарка өткөрөбүз. Мисалы шаардыктар келип эле 1 килограмм помидор, 1 килограмм картошка, 1 килограмм сабиз алыш үчүн атайын базарга келбей, эми ошол жерден эле ярмаркадан бир жумалык кете турганын мындай ала алышат да. Мисалы мына агабыз азыркы дарбызды бүгүн эрте менен эле жулуп келип атат. Тегенде шабдалы өсүп турбайбы? Ошол жерден эле шабдалны жулуп, яшикке салып бу жерге келип сатып атат мисалы. Шаардыктарга жанагындай свежий, анан арзан товар алышат. Дыйкандар болсо жанагы алып сатарларга караганда өздөрү кымбатыраак сатышат. Мен ушу базарга келип, ушу базарды жарнамалап, ушул тешикташтар келгиле, мөмө жемишке келгиле деп атабыз. Анткени биз алардын баарын инфраструктураны өзгөртүп, буяка көчүрдүк да. Көчүргөндөн кийин биздин өзүбүздүн дагы моралдык мындай жоопкерчилигибиз бар, чынын айтканда. Буларда соода кыймылдаса бизге жакшы. Жолду оңдоп берип атабыз. Бул жакка 4 жактан жол келет. Жолдо маселе болбойт. Өткөндө жанагы жамгыр жагында анча-мынча суу каптап аткан, анын баарын чечтик. Маршруткаларды чечтик. Буюрса эми ушу жанагы иштебей турган контейнерлерди иштетип, иши кылып элдин агымын ушул жаңы базарга алып келишибиз керек. Максатыбыз ошол.